Бүгүндө биздин урматтуу президентибиз Садыр Нурзиевичтин тапшырмасы менен ички иштер министрлигинин буга дейинки жол коопсуздугу боюнча абдан билесиздер, камсыздоо боюнча жол коопсуздук кызматкерлеринин баардык материалдык базасын камсыздап бүттүк. Азыркы күндө быйылкы жылы ички иштер министрлигинин ушу участкалык инспекторлордун жеринде ушу материалдык базасы чыңдоо боюнча ички иштер министрлигине тапшырма берген. Ошонун алкагында мынакей биз Ысык Көл областына бүгүн 16 айылдык милиция бөлүмдөрү бар. Ошонун баардыгына тең машина тапшырып атабыз. Андан сырткары экологиялык милицияларга да берип атабыз. Бул боюнча буга дейин Нарын областына 10 автомашина, Чүй областына 20 автомашина бердик. Бул жакын арада башка областтарда дагы ушул форумдарды өткөзүп атабыз. Ошонун алкагында бүт республикадагы участкалык инспекторлук бөлүмдөрдүн баарын камсыздап чыгабыз.